Чочко менен кассапчынын окуясы бар. Бул окуяны айтсамбы айтпасамбы деп көпкө ойлондум. Бирок кече жакында болуп өткөн, азыркы учурдагы болуп өткөн окуя бул нерсени айтууга себепчи болду. Ата арзанып келип атат баласынан, балам мени урду деп. Өзү бапештеп, өзү көтөрүп, өзү ойнотуп чоңойткон баласы өзүнүн атасын урду. Болгондо дагы жүзүнө урган. 3 жолу кечиремин, эгер дагы бир жолу ичип келе турган болсоң, мен сени үйдөн кууп чыгамын деп, балам өзүмдүн үйүнөн кууп чыкты. Эмне кыламын ажеке молдоке дейт да. Бир кассапчы бар экен. Бул кассапчы эт сатат, билесиздер. Азыркы учурда дагы көптөгөн кассапчылар бар, эт сатат. Кээ бирөөлөр таразыны алдашка аракет кылат, кээ бирөөлөр адал иштегенге аракет кылат. Айтор бул дагы кассапчы жигит. Кассапчы жигит ушундай адал иштейт экен. Ажыга барып, ошол кассапчынын айылдаштары, жердештери ажыга барып жүргөн учурда Кабатулудан ошол жактан үн угулат экен. Паланчы түкүнчү жерден келген ажылар айтып койгула, паланчынын ажысы кабыл болду деп үн угулат экен, кыйкырык болот экен. Баягы ажылардын ичинде көрө албас бир ажеке ажыларга кайрылып, бул паланчы кассапчы жигит эле го. Кассапчы жигит кандайча ажы болду? Муну мен шермендесин чыгарам, ичинен көрө албастык бар. Мен барайын, ошол айылыбызга барайын, бул кассапчынын чыныгы жүзүн ачып, элге шермендесин чыгарамын. Бул ажы болушу мүмкүн эмес дейт экен да. Көрө албастык кылат. Өкүнүчтүүсү азыр дагы умрага өтө көп адамдар барат, ажыга өтө көп адамдар барат. Өкүнүчтүүсү эң жаманы ошол ажыга барып, умрага барып, ажы умрачы деген эле атты алып келген өтө өкүнүчтүү да. Көп умрачылар, көп ажыга баргандар ушул атын эле алып келип атат. Ошол затын, ал жердеги ибадатты, ошол жердеги руханий тазалыкты алып келбегени өтө өкүнүчтүү болуп эсептелет. Булар кайтып келишти ажыдан. Анан атайын бирөөлөрдү жиберип көрүштү кассапканага, эч далилдегени болбойт. Анан акыры аңдышты башташты. Жигитти аңдыса, баягылар кассапчы эт берет экен, кичине таразыдан ашып калса, баягы эттүү жерин, жумшак жерин кесип, кайра таразыдан ашча жерин алып калат экен да. Пакетке ошентип чогулта берет экен. Ошоюн атайын салган салгычы бар экен, ошого азыркы тил менен пакет, ошол учурда билбейм эмне, айтор ошондой баштыгына салып чогултат экен. Эттерди жумшак жерин чогултканын баягы ажылар көрүп турат. Ажылар карап турат. Эмне кылат экен бул деп. Анан баягы жумшак эттерди алып, өзүнүн баштыгына салып алып, үйүнө кайра келет экен. Үйүнө кайра келип, үйдөн бир чочкону алып чыгат экен. Аппак чочкону алып чыгып, жуунтуруп, таптаза кылып, баягы алып келген жумшак эттерин берет экен. Ажычылар, ажыга барып келгендер буну өз көзү менен көрүп, мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда шок болуп, коркуп, кыжалат болуп, сарсанаа болуп, бул кандай адам бул? Чочкого ушинтип мусулмандарга бербеген этти берип атат, чочкону жуундуруп атат, чочко менен жашап атат деп, ошол учурда пешин бүткөн учур экен, мечитке сүйрөп чыгып, жаш жигитти ургула, соккула, бул кафыр болот, кафырдын бизге момундарга бербеген этин ушу чочкого берип, чочкону карап, чочкону багып жатат. Мусулмандарга душман бул капыр деп, ургула, соккула деп, мечиттен чыккан жамааттагы сөзгө иш чалап булайды, ишенип келип, уруп баягыны. Жаш жигитти уруп, согуп, аксакалдар дагы келип, колунан келген таягын кармап алып сооп болот деп, ургула деп, баягы жигитти урат экен да. Жигит ун чыкпастан жатат. Көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаш агып, ун чыкпастан жерде жатат. Анан бир данышман аксакал чыгып, койгула, токтогула. Балким мунун дагы себеби бар. Бекеринен ажысы кабыл болгон жок бул жигиттин. Балким мунун дагы бир хикматы бар. Токтогула, бир өзүнөн сурап көрөйлү. О, жигит, жаш жигит, бизди кечириңиз. Сиздин ажыңыз кабыл болуптур. Мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн ушул арам болгон чочкону сиз өзүңүз жакшы билесиз чочко арам экендигини. Эмне үчүн чочкону мынтип багып, мусулмандарга бербеген этиңизди берип, карап жатасыз деп суроо берет экен. Баягы жаш жигит карап, көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаш агып, аксакал, бул менин атам болот дейт экен. Бул менин атам, Аллах Табарак ва Тааланын каргышына калган атам. Каргышына калып, Аллах Табарак ва Таала чочкого айландырды. Мен чочко атам, чочко болсо дагы атам ушундай жумшак эттерди жегенди жакшы көрөт эле. Таза жүргөндү жакшы көрөт эле, аппак кийгенди жакшы көрөт эле. Ошондуктан мен ар дайым келип, биринчи ишим ушул чочкону жуундурамын. Ошо өзүм алып келген жумшак эттерди беремин. Атама өз мээримди төгөмүн. Айылдаштар, жердештер ар дайым ажыга кетип жаткан учурда, Аллахым мен дагы ажы кыл деп дуа кылат элем. Бирок атамдан коркуп, ушу атам көчөгө чыгып кетсе, мусулмандар өлкөсүндө мусулмандар чыгып, бул кафырлардын жаныбары деп өлтүрүп койбосун деп, атам үчүн ажыга дагы барган жок элем. Балким ошондуктан менин ажым кабыл болду. Аксакал дейт экен, көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаш агып. Аксакал дагы карап туруп,
Oğlum, мен дагы таза эмесмин. Мен дагы атама жакшы кызмат кыла алган жокмун. Эгер уруксат берсеңиз, сиздин атаңызга мен дагы кызмат кылайын дейт экен. Эл жым болуп калды. Унчукпай туруп калды эл журт. Себеби окуя башкача болуп чыкты да. Көрсө чочко деп муну уруп жатышты. Бирок өздөрү чочконун ишин кылып койгонун билген жок да. Көпчүлүк деп ара ура деп кеткендин кереги жок. Кээде көпчүлүк адашат. Акыйкат ачык тарапта болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр бүгүн атам мындай, атам мындай деп атасына арыздангандар бар. Баягы жигит аксакалды алып келди. Макул, жүрүңүз деп элди кошуп алып келди. Мына менин атам деп үйгө алып кирген учурда баягы чочко эмес, өзүнүн аппак кийинген атасы болуп чыкты. Аллах табарак ва таалага жаш жигиттин дуалары жетип барды. Аллах табарак ва тааланын мээрими бийиктик кылды. Бул болуп өтпөгөн башка деген маселелер болушу мүмкүн. Бирок алына турган сабактар мында өтө көп да, урматтуу мекенештерим. Бүгүн атам арак ичет, атам мага машина алып берген жок, атам мага керектүү нерсени карьерамды кылып берген жок, окуткан жок, атам мындай кылды, атам арак ичет деп арзангандар бар атасынан. Урматтуу жигит, акыретте Аллах табарак ва таала атаң арак ичеби ичпеби деп сурабайт, атаң үчүн эмне кылдың деп сурайт, кандай кызмат кылдың деп сурайт. Бүгүн атасынан арзангандар өтө көп. Атаң го сенин, урматтуу жигит, атаң го ал. Эмне учур болбосун, кайсы учур болбосун, жаштыгыңдан баштап ошо жиркеничтүү, өзүңдүн жиркеничтүү туалетке алып барып таштай турган нерсеңди шымыңга чыгарып койгон учуруңда шымыңды арчып, мурдуңду арчып, сени караган ким эле, атаң эмес беле, урматтуу жигит? Бүгүн атаңа кол көтөрөсүң, бүгүн кичине күчүң толуп, кичине турник тартынып калып, кичине күчкө толуп калып, бүгүн атаңа кол көтөрөсүңбү? Ошол сен сийип коюп, өзүңдү билбеген учуруңда дагы атаң арак ичет эле, бирок арак ичемин деп сен таштап койгон жок, сени дагы багып карады, чоңойтту. Эми бүгүн кичине күчкө толуп алып, атаң ичип келсе урасыңбы? Балким хыдаят берип, Аллах табарак ва таала инсап берип, эртең сенден дагы күчтүү таква адамга айланат атаң. Атаңа эч качан кол көтөрбө. Атаңа эч качан кол көтөрбө. Бүгүн атасы өтөт, 1000 сом акча берип молдокеге жаназа окутат, 1000 сом акча берип көркөгө кабырчыга кабыр каздырат, 1000 сом берип жуудурат, 1000 сом берип кийимин кийдиртет, анан акыры барып чоң кылып, бетондон кылып, ташты коюп, 2 тонна топуракты үстүнө коюп, кайра кайтып келе берет да. Тирилсе да кайтып чыгып келбесин деп, 1 камаз топуракты үстүнө таштап коет. Ушундай жигиттер бар. Бирок атаң го ал жигит, атаң го. Атаң сен үчүн иштебеген жери калбады. О, Россия, Европа бардык жерге сен үчүн барды, сени багайын деп, сен үчүн эмгек кылды, сен үчүн иштеди. Күндү түндөбөй, бардык учурда сен үчүн аракет кылды. Сени элден кем кылбайын, журттан кем кылбайын деп кийиндирди, иштирди, жедирди, ичирди. Бирок сен эмне кылып атасың бүгүн? Атаңдын кичине күнөөсүн кечире албайсыңбы? Аллах табарак ва таала сени канчалаган билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирип атат. Атаңдын кичине кемчилиги сага оорлук кылды да, урматтуу жигит. Атасынан арызданбаш керек эч качан. Атам жаман дебеш керек. Атаң жаманбы, жакшыбы, ал колунан келген өмүрүнү сага арнап койду го. Ошол нерсе эң күчтүү жеңиш эмеспи? Эң күчтүү эрдик ошол эмеспи? Өмүрүн сага арнап коюп атат. Балам үчүн жашап атат, балам деп атат. 1000 сом берип кийимин кийдиртет. Атасы, атаң сен үчүн жакшынакай кийиндирди, жедирди, ичирди. Бирок атасын могу шаарга келип алып, сонун кафелерге барышат, эс алып жүрүшөт жаш жигиттер. Девушкам, пареним деп эч көрбөгөн, ата-энеси билбеген кафелерге алып кирип атат девушкасын. Бирок атасы шаардагы бир кафеге кирип эки шашлик жеген эмес. Бирок бул жерде девушкам деп арам иши үчүн, зина үчүн өзүнүн кыздарын сыйлап урматтап аткандар бар. Аллах өзү сактасын. Жигит, эсиңе кел. Эсиң барда этегиңди жый, эртең кеч болуп калат. Ата сен үчүн бардык нерсени кылды. Сен эмне кылдың атаң үчүн? Ал атаң эле го, эшек эмес эле го, бир ит эмес эле го, бир чочко эмес эле го атаң. Ал атаң эле го. Эмне үчүн мээрин төкпөйсүң атаңа? Эмне үчүн денесин акыркы сапарга жууп өзүң күзөтүп кое албайсың?
атакем, атажаным деп денесин жууп, мени ушинтип жуудуңуз, тараттыңыз, чоңойттуңуз, өстүрдүңүз. Ушул ак түктөр, ак чачтар мен үчүн агарды. Атакем, атажаным, менден ыраазы болуңуз десеңиз, ал айта албаса дагы ыраазымын дейт. Ыраазы болот сизден. Бирөөгө 1000 сом акчаны берип бирөөгө жуздуртат. Молдокеге 1000 сом берип ага жаназа окуттурат. Акыркы намазын өзүм окуп, өзүм күзөтөмүн дебейт. Кабырга алып келет. Мен кабырга жакындабай эле коеюн дейт да, мен коркомун дейт. Топуракка жакындабай эле коеюн. Эшигин дагы акыркы эшигин өзүм жабамын. Ошо акыркы эшиги, акыркы сапар атамды өзүм күзөтөмүн деп атасын жерге коюп, акыркы эшигин өзү жаап, атакем, акыретте көрүшкөнчө жакшы барыңыз, аркаңыздан өзүм дагы жетип барамын. Акыңызды адал кылыңыз, атакем, жаткан жериңиз бейиш болсун, Аллахтан түбөлүктүү бейишти сизден сураймын деп эшигин акыркы жаап, акыркы эшигин өзүң жаап, атасынан жиркенгендер бар. Жаназа окуганды билбегендер бар. Өлүктү жууганды билбегендер бар. Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Бул маселеде ойлонушубуз керек, урматтуу жигит. Арактан алыс болуш керек. Бул чочконун окуясын дагы айттык. Атанын мээрими тууралуу дагы айттык. Арак тууралуу дагы. Аракчы. Арак маселесине бүгүн көп нерселерди айтсак болот. Налат болгон арак ташыгандарга, ичкендерге, кызматын кылгандарга бардыгына налат болгон. Ат айтат экен да, Аллах табарaka таалага мени ат кылып жаратканыңа шүгүр деп. Уй айтат экен. Уй дагы Кудайыма шүгүр мени уй кылып жараттың. Эшек дагы налыйт экен да, ушул уйдан аттан калган мусурларды мен жеймин. Отторду, чогулуп калган булардын ашып калган отторду мен жеймин. Деп налыйт экен да. Бирок Аллах табарaka таала чочкону кара дейт экен эшекке. Чочкону карап туруп эшекке Кудайыма шүгүр мени эшек кылып жараттың Аллахым дейт экен. Чочко дагы мынтип карап налып, ушул эң жаман жаныбар эмне үчүн мен болдум, эмне үчүн мен чочко кылып жараттың деп чочко дагы налыйт экен жаратканга. Аллах табарaka таала карап туруп чочкого, сен чочко болуп жаратылганыңа шүгүр кыл, бул жактагы алкашты кара дейт экен. Чочко дагы өзгө карап алкашты көрүп туруп, Кудайыма шүгүр мени алкаш кылбастан чочко кылдың деп шүгүр кылат экен да. Алкаш болуш, арак ичиш ушунчалык жаман нерсе экен. Арак ичкен адам бардык жамандыктын күлүчүн кулубун колуна алат. Ал адам өлтүрөт, ал сойку иштерди кылат, ал кыздарды зордойт, ал бардык ишти кыла берет, ал кайтпас болуп калат. Ал жолборс болуп калат арак ичкен адам. Коркпос болуп калат. Андан акылдуу адам калбай калат. Арак ошондой арам, жаман касиеттерге ээ болуу эсептелет. Ошондуктан да арак ичпе. Аракка жакындаба, жакында барба. Арак ичпейли жигиттер. Атабызды урматтап сыйлайлы, ал ким болсо дагы. Ким болсо дагы урматтап сыйлашыбыз керек. Ар бир нерседен жогору турат атабыз. Бүгүн ырларды, бардык жакшы нерселерди карасаңыз, апалар үчүн арналып атат, аталар унутулуп калып атат да. Апа бардык жерде батып кетет экен, кыздарын карап, неберелерин карап, бирок ата үйдүн бурчунда калып кетет экен карыган учурда. Бирок көчөдө иштеп атат, сууга ыстык дебестен ар бир жерде көмүр ташып, бетон куюп иштеп атат, ал балдары үчүн иштеп атат. Карыган учурда биз карабай койсок, бул эң чоң намкөрдүк болот. Аллага дагы жакпайт. Эч качан иштериң жүрүшпөйт эгер атаңды нааразы кылсаң. Эч нерсе кылбасаң дагы ийгиликке жетесиң эгер атаңды ыраазы кылсаң. Ата эненин дубасы көп нерсени чечет. Ошондуктан аракет кылайлы ата энебиздин дубасын алганга. Кээ бирөөлөр итине берген мээримин атасына бербейт. Кээ бирөөлөр атына берген, жылкысына берген мээримин атасына бербейт. Мындай салыштырып көрсөң, өтө чоң маселе бар бул жерде. Атабызды урматтайлы, сыйлайлы, Алладан коркойлу.